Атлетико Мадрид Барселона кылбаган ишти Реал Мадрид Бобби Соппилер менен келип эптеп кетти. Леганеси жеңип алды. Ассаламу алейкум достор, жалпыңыздарга кутман күн. Тилекке каршы ден соолук бир аз ооруп жатат, ошол себептен жалпыңыздарга кечирим сурайбыз дагы. Ушундай абалда чыгууга аргасыз болдук. Бүгүн биз Испания кубогу, Англия кубогу, Италия кубогу жана Германия кубогу боюнча кеп кылабыз. Алгач бизге кызыктуу болуп баштаган дал ошол Испания кубогу. Балким кийинки этаптарда же дерби, же классико көрүп калышыбыз толук түрдө мүмкүн. Алгач бир төрт финалда жалпы командалар кимдер катышкан деген суроолорго жооп берип кетели. Испания кубогунун бир төрт финалына чыккан командалар Реал Соседат менен Осасуна, Валенсия менен Барселона, Атлетико Мадрид Хетафе менен Леганес Реал Мадрид сыңарында командалар кийинки этапка чыккан болчу. Алгачкы оюндарды Атлетико Мадрид 5-0 эсебинде Хетафени жеңип алды. Бул жерде Лино, Коррея, Серлот жана Симеоне сыңарында оюнчулар бүгүнкү күндө Атлетико Мадридти мыкты бир жеңиш менен кийинки этапка алып чыга алды жарым финалга. Ал эми бул Атлетико Мадридтин негизги формасы эмес, анткени Атлетико Мадрид буга чейинки оюндардын көптөгөн удама жеңилүү эмне экенин билген эмес болчу. Ал эми акыркы жолу жеңилгени өткөндө дал ошол Леганеске каршы болгон болчу. Леганес буга чейин ошол Испания Ла Лигасында болсун, Испания Супер Кубогунда болсун, накталай топ деген командалардын баардыгын жеңип келди. Ошол эле Барселонанын жеңди, ошол эле Атлетико Мадридтин өзүн жеңди. Андан кийинки оюн бүгүнкү күндө Испания Супер Кубок, Испания Кубогунун бир төрт финалында Реалга каршы болуп өттү. Бул оюнда дал ошол Реал Мадрид өтө начар команда курам менен келсе дагы Леганеске каршы мыкты ойун алып бара алышты. Натыйжада 2-3 эсебинде койнокто болгонуна карабастан Мадридтик Реал жеңишти камсыздай алды. Бул оюнда албетте баштапкы мүнөттөрдө Леганес болушунча прессинг абалын уюштурду, оюндарын жүргүзүштү жана гол жарата албады. Болгону бул жерде эмне үчүн деген суроо жаралат. Анткени гол жарата албаган себеби бирден бир дал ошол Тибо Куртуанын ордуна келген, Тибо Куртуа жаракат алганын билген Андреа Лунин мурдагы режимин жакты. Чемпиондор лигасынын режимин жаккан абалга бүгүнкү күндө Леганеске каршы оюн алып бардагы мыкты бир сейфтер аркылуу бүгүнкү күндө Реалдын кандайдыр бир деңгээлдеги жеңиштик дымагына пайда кыла алды. Жеңиштик бир дем күч бере алды десек туура болот. Анткени жалпылай 2 сейф кылды, бирок ошол 2 сейф дагы өтө кооптуу болгонуна байланыштуу. Бул жерде эгерде ошол 2 сейф болбостон гол болуп кеткенде балким Реал толук кандуу бул жерде жеңилип калышы мүмкүн эле. Бирок ошого карабастан 18-мүнөттөрдө Лука Модрич, Родриго өзүнүн уулунан келген пасты голго айландырып кетти, өзүнүн чеберчилигине салды, башка кылды. Андан кийин рикошет бир баракеттер болуп туруп, Эндрик экинчи гол жаратты 25-мүнөттө. Жалпылай 2 гол жараткандан кийин Реал таптакыр оюнду берип койду дагы Леганеске. Ал эми Леганес болушунча чабуулдарды уюштуруп атты. Кийин 39-мүнөттө Масаттан жете алышты дагы, пенальти иштей алышты. Аны Хуан Крос гол менен жыйынтады. Лунин бул жерде да багытын тапты, болгону бир аз кечиккенине байланыштуу ал топту тоса алган жок. Андан кийин 59-мүнөттө 20 мүнөт өтүп, экинчи бөлүмдөрдө Хуан Крос кайрадан экинчи гол жаратты дагы, дубль жарата алды. Албетте бул жерде эми рикошет орун алды Мендиден, Лунин алданып калды, башка кылды, бирок бул жерде баардык ишке ашыган дал ошол Хуан Крос жана ошону эле Брашанас. Ушул эки оюнчу мыкты аризеге чабуулдук комбинацияны уюштурду дагы Реалга каршы экинчи голду жаратууга жетише алды. Бул да болсо бүгүнкү күндө Леганеске толук кандуу оюн жүрүшүн алууга көзөмөлдөөгө мүмкүндүк бере алды дагы. Андан кийин эки команда дагы чабуулдарга өтүп баштады. Анткени кийинки этапка өтүү үчүн жооптук беттештик. Ошол себептен булар дагы бир аз да болсо мүмкүнчүлүктү голго жаратууга аракеттенип жатышты. Ал эми дарбазага таамай соккулар боюнча 4-12 Реал алды. Бирок бул жерде ошол дарбазачы же болбосо коргоочулар дагы топтун изин кайтарып жатканын дагы баарыңыздар көрө алдыңыздар. Бирок дал ошол Леганестин тепкен 4 соккусу 4-өсү тең дарбазага тамай барды. Анын экөөсүн Лунин сейф кылып кайтарган болсо, экөөсү гол менен жыйынтыкталды. Кыскасы бул жерде Реал Мадрид бул оюнга таптакыр эле башка оюнчулары жок келди. Мисалы Тибо Куртуа дарбазада жок болду, Даниэл Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем, Антонио Рудигер сыңарында топ даражадагы оюнчулар бүгүнкү күндө Реалга жардам бере алышкан жок. Ошондой эле Винисиус Жуниор дагы экинчи бөлүмдө түштү. Ошо Дани Себальос, Фран Гарсия сыңарындай оюнчулар экинчи бөлүмдө чыкты дагы. Ага чейинки курамды алмаштырып, ошол дем күчтү кармап, оюн нугун таптакыр колуна алышып,
кыскасы жеңишти камсыздай алышты. Голдорду 18-мүнөттө Лука Модрич, 25-те Эндрик гол жаратты, анан 90+3-мүнөттө мына ушул кандай десек академиядан чыккан оюнчу десекпи же болбосо жаңы тарбияланып келе жаткан оюнчу десекпи айырмасы жок. Бул жерде Гонсало Гарсия Торрес ошо Брахим Диастын экинчи кабаттан көтөрүп берген тобун 90+3-мүнөттө 3-үчү гол аркылуу гана жеңишти сактап кетти. Болгону оюндун бүтөрүнө 1 мүнөт калганда ушинтип Реал өзүнүн адатынча камбек жаратып кезектеги этапка жолдомо алды. Ал эми бүгүнкү күндө дал ошол бүгүн түндө саат 2:30 Кыргызстан сааты боюнча Валенсия менен Барселона, Реал Сосьедад менен Асасуна өз ара беттешет дагы. Кийинки этапка кимдер жолдомо ала тургандыгын дагы байкай алабыз, көрө алабыз достор. Англия кубогунда жарым финалдар орун алды. Финалга чыккан команда да аныкталды десек дагы туура болот. Анткени билесиздер, бул жакта жарым финалга чыккан команда Ливерпуль, Тоттенхэм, Арсенал менен Ньюкасл болчу. Кече бир жарым финал болуп өттү. Анда Ньюкасл командасы дагы да Арсеналды жер менен жексең десек туура болот. Анткени Арсенал таптакыр оюндарын жогоп салышты. Буга чейинки мисалы алгачкы беттеште Ньюкасл өзүнүн үйүндө 2-0 эсебинде утуп алган болчу Арсеналды. Бирок Арсенал дагы өзүнүн үйүндө Ньюкаслды жеңе алган жок. Тескерисинче Ньюкасл дагы да ошо 0-2 эсебине жеңип, жалпылай эки оюн жыйынтыгы боюнча 4-0 эсебинде жарым финалда Арсеналды артта калтырып финалга жолдомо алды. Бул да болсо Ньюкасл азыркы күндөгү бир топ даражага чоңойгондугун, күчөйгөндүгүн белгилеп кетет достор. Ошол эле мисалы Александр Исаак болсун, Мёрфи болсун, Энтони Гордон болсун, кыскасы ушул оюнчулар Ньюкасл командасын болушунча газ болуп алдыга тартып жаткан чагы. Ал эми Арсенал тилекке каршы өткөндө Ситини жеңгенден кийин таптакыр эле бошонуп кетиштиби же мурдагыдай адатында салып алыштыбы? Анткени билесиздер, ар дайым жыл сайын ушул сезон аягына келип Арсенал өзүнүн оюндарын таштап жиберет дагы төмөнгө түшүп кетип эле. Бул жолу дагы ошол нерсе күзөтүлүп жатат акырындык менен. Эми билбей калдым, акырында кандай болот, эмне болуп жыйынтыгат, аны толук каны билбейбиз, бирок Арсенал азыркы учурдагы абалы ушундай достор. Ал эми жарым финалдын экинчи беттеши дал ошол Ливерпуль Тоттенхэм ортосунда болот. Булардын да биринчи беттеши 1-0 эсебинде Тоттенхэмдин пайдасына чечилген болчу. Анын жалгыз голун автору 86-мүнөттө Лукас Бергвайл гол жараткан. Ал эми бүгүн жооптук беттештер Ливерпуль эгерде 2-0 же 2 топ айырмачылык менен жеңбесе, анда пенальти сериясына дагы жүздөнүп калышыбыз мүмкүн. Эгерде гана Ливерпуль гол жаратса, эгерде гол жаратпаса, тилекке каршы Тоттенхэм командасы финалга жолдомо алып кетет. Бул жерде эми Тоттенхэм командасына башка арга жок, башка айла да жок. Премьер лигада дагы өзүнүн орду төмөнгө түшүп кеткен, башкалып кеткен. Ошол себептен болгон күч аракетин жок дегенде бул жылы негизи эле мына ошо АПЛ лигасында бир титул алалы деп Сон Хён Мин баштаган Тоттенхэм командасы бүгүнкү күндө болгон күч аракетин салат. Кызыл айып болобу, сары айып кагаз болобу, айырмасы жок аларга. Болгону финалга чыгышы керек. Ошол себептен Тоттенхэм командасы 100% мүмкүнчүлүгүн коюп жиберет дагы. Ливерпуль командасы аз да болсо 80% мүмкүнчүлүгүн коюп жиберип, ошол натыйжасында жеңишке жетүүгө аракет кылып көрүшөт. Болбосо Ливерпуль командасы үчүн дагы, Тоттенхэм командасы үчүн дагы мына ошол титул керек. Финалга буюрса ошо Ньюкасл менен адашпасам Ливерпуль чыкчудай эле көзүлүм калтырат. Анткени Тоттенхэм командасы акыркы учурларда таптакыр эле трансферлерди бир аз өзгөчө башкача кылып жатат, түшүнүксүз кылып жатат. Ошол себептен Тоттенхэм командасы бул жолкусунда Ливерпулга каршы оюнда жеңилип калышы мүмкүндөй эле сезип жаткан чагы достор. Италия кубогунда бул жерде 1/4 финалга чыккан командалар Интер, Лацио, Ювентус, Эмполи, Аталанта, Болонья, Милан, Рома. Аталанта командасы тилекке каршы Болоньяга 0-1 эсебинен жеңилип калды. Бул жерде Болоньянын дагы жөнөкөй команда экендигин айтпашыбыз керек. Анткени Болонья буга чейин ошо Чемпиондор лигасынан чыккан команда болгону дагы өткөн жылда Серия А лигасынын мыкты бир даражада топ 4-түктө бүтүрүп, Чемпиондор лигасына жолдомо алып, ал жактан дагы Чемпиондор лигасынын дамын татып келген команда. Ошол себептен мындай топ даражадагы командаларга каршы бүгүнкү күндө Серия А лигасында каршы чыга турган дагы бир команда көбөйдү. Алда болсо Болонья командасы достор. Кече күнү Аталантаны жеңди, жарым финалга чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Ал жакта эми Ювентус менен Эмполи ортосундагы оюнда ким жеңсе, ошол командага каршы беттеш алып барат. Эми экинчи команда бул Милан менен Рома. Кече күнү Милан командасы 3-1 эсебинен Романы жеңди. Теми Абрахамдын дубль жана ошондой эле кече күнү кошулган Жоа Фелиштин голу менен 3-1 эсебинде жалпылай
Милан командасы Романы жеңди. Кийинки этапта буюрса Интер менен Лацио ойын алып барат. Мен жеке пикиримде бул жерде Интер командасы чыкса керек. Негизи эле бул жылы Милан командасы менен Интер жалпылай мына ошол Италия дербиси өтө шоу абалга түшүп атат. Анткени билесиздер, Суперкубоктун алкагына дагы ушул Миландын эки командасы чыккан болчу, дерби болгон. Ал жерден Милан 3-2 эсебинде Интерди камбектин эсебинде гана жеңишке жеткен болчу. Ал эми өткөндө болсо Интер командасы ошол биринчи серия лигасына биринчи орунга көтөрүлөйүн деп атканда, тилекке каршы ал жерде дагы толуккандуу күчүн салды. Милан командасы жана тең чыгып упайтат болгон болчу. 1-1 эсебинде жыйынтылган жана чемпиондукка болгон кадамын аз да болсо төмөнгө түшүрүп койду Милан Интер командасын. Бул жолкусунда эгерде жарым финалда экөө кездеше турган болсо, анда Италия кубогун алкагында дагы ошол Интерди Милан командасы жок кылып салышы мүмкүн. Эгерде гана Интер түшө турган болсо. Ошондой эле Чемпиондор лигасында дагы Милан командасы Фейнордту жеңип кийинки этапка чыга турган болсо, ал жактан дагы Интер командасына каршы түшүп калышы болжолу бар достор. Кыскасы, бул жыл дагы Миландын дербиси жалпылай Чемпиондор лигасында болсун, Италия серия Асында болсун, Италия кубогун, Италия супер кубогунда болсун, кыскасы кайсыл тармакта болсо дагы бири-бирине каршы мыкты бир дуэлдерди, оюндарды алып барып, өзүнүн мурдагыдай пик даражасына чыгарып жаткан чагы достор. Милан дербиси бүгүнкү күндө Италияны жалпылай дүйнө жүзүнө таанытып атат десек дагы туура болот достор. Кийинки ойун Германия кубогу. Германия кубогунда билесиздер, Байер Кальон менен беттешти, жана Штутгарт Аусбург менен беттешти, Лейпциг менен Вольфсбург жана Армения менен Вердер. Бул жерде жеке менин пикирим боюнча Байер чемпион болсо керек деп ойлоп калдым кечеги оюндан кийин. Анткени билесиздер, кечеги күнү Кальон командасы Донс менен Линтондун гол менен алдыга чыгышкан болчу 0-2 эсебинде. Ал эми Байер 61-мүнөттө Патрик Шик жана 91-6-мүнөттө кайрадан ошол Патрик Шик командасын жеңүүдөн куткарып овертаймга алып өттү. Кошумча мүнөттөгө өткөндөн кийин бул нерсени билген Хаби Алонсо шакирттери, бул нерсени буга чейин дагы туюп, сезип өткөн оюнчулар, негизи эле камбек эмне экенин билген Байер Леверкузен оюнчулары оюндун бүтөрүнө овертаймдарда ошо Виктор Бонифейстин голу менен камбек жаратышты дагы 3-2 эсебинде кийинки этапка өтүүгө мүмкүнчүлүк ала алды. Ал эми Штутгарт командасы Аусбургту жеңди, кийинки этапка өттү. Андан кийин бүгүн көрөбүз, байкайбыз, Лейпциг Вольфсбургдун жеңүүчүсү ким болот жана ошондой эле Армения менен Вердердин жеңүүчүсү ким болот. Кийинки этапка өтө турган командалар ким экендигин дагы мына ушул оюндардан кийин байкап көрө алабыз достор. Жалпылай ушул достор, таарынбайсыздар, ден соолукка байланыштуу бир аз толукканды видеолор чыгара албай жатабыз. Туура түшүнөсүздөр деген үмүттөмүн. Жалпыңыздарга ийгилик. Буюрса бүгүн Валенсия, Барселона беттешин көрөбүз. Реал Сосьедад менен Асасуна беттеши бар. Андан кийин Англия кубогун алкагында Тоттенхэм менен Ливерпуль ортосундагы кызыктуу буюруп жаткан беттешти жалпыңыздарга сунуштамакчымын достор. Кийинки эфирде көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.